Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün El-Usulü Thelâthe ve Edilletuhâ 3 negiz janağın dalilleri деген kitaptin sabağızды ulantабыз. Ötkönкү sabakta bu kitaptin birinci negizini Man Rabbuk, Rabbin kim деген суроого жообун алып өттүк эле, окуп өттүк. Эми бул сабакта экинчи негиз, кабырдагы экинчи суроо болгон. Ва динук, диниң эмне деген суроонун жообуну алабыз иншалла. Бул алым айтып жатат: Al-asl ath-thani ma'rifat din al-islam bil adilla. Экинчи негиз дейт, ислам дининин далилдери менен билүү. Бул ошо кабырдагы экинчи суроо. Man Rabbuk wa ma dinuk, sen диниң эмне деген. Бул алым эми ислам деген эмне ошону чечмелейт. Айтып жатат: Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ислам дини дейт, Аллах Таалага таухидте, Аллахтын жалгыздыгына багынуу, моюнсунуу дейт. Wal-inqiyad lahu bit-ta'ah, жана ага буйруктарынан да баш ийип таат кылуу. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, жана ширктен жана ширк кылуучулардан аруу таза болуу, олак болуу, ошол үч нерсе ислам дейт. Исламды, демек ислам дегенди үч нерсе менен чечмеледи. Биринчиси al-istislamu lillahi bit-tawhid. Ислам Аллах Таалага таухидте моюнсунуу дейт. Өзүңдү багынуу, тапшыруу деген. Бул жүрөккө байланыштуу. Аллах Тааланын жалгыздыгына моюнсунуу. Аллах Таала жаратууда да жалгыз, Аллах Таала аламдарды да башкарууда да жалгыз, жана ошондой эле Аллах Таала ибадатта жалгыз. Жалгыз гана чыныгы татыктуу илах, сыйынууга чыныгы татыктуу илах, Кудай ушул Аллах Таала. Андан башканын баардыгы жараксыз деп жүрөктөн ишенүү, ушул ислам дейт. Бул биринчи. Экинчиси wal-inqiyad lahu bit-ta'ah, жана ошондой эле Аллах Таалага моюнсунуу, ибадатта, таат ибадатта ага моюнсунуу, баш ийүү. Бул экинчи нерсе. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Үчүнчүсү болсо ширк ээлеринен жана ширктен жана ширк ээлеринен алыс болуу, аруу болуу дейт. Ушул үч нерсе ислам дейт. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi деди. Ширктен жана ширк ээлеринен аруу болуу деди. Мусулман адам исламга кириш үчүн, мусулман болуш үчүн Аллах Тааладан башка сыйынылган нерселердин баардыгыны жараксыз деп ишениш керек. Насранилердин дини болсун, яһудилердин дини болсун, бутпарастардын дини болсун, баардыгыны исламдан башка, Аллах Тааладан башка сыйынылган нерселердин баардыгыны жараксыз деп жүрөгүдөн ишениш керек, жана ошондон аруу таза болуш керек, алыс болуш керек. Жана ошондой эле ширк ээлеринен алыс болуш керек, ширк ээлеринен аруу болуш керек. Азыркы күндө кээ бир адамдар айтышат, насранилердин, еврейлердин, яһудилердин дини дагы баардыгы Аллах Таала тарабынан келген, асмандан түшкөн диндер баардыгы. Бул асмандан түшкөн диндердин баардыгы тең туура деп. Бул сөз негизи туура эмес. Анткени туура ал асмандан түшкөн негизи асыл дининин башы ошо Аллах Таала тарабынан келген, яһудилердин же насранилердин диндери. Бирок алар ал динди бурмалашып ташташкан, динди өзгөртүп ташташкан. Яһудилер Узайр ибнуллах, Узайр Аллахтын баласы деп Аллах Таалага ширк кылышкан. Насранилер болсо Иса Аллахтын баласы деп Аллах Таалага ушинтип ширк кылышкан. Ошол себептен алардын диндери жараксыз, алардын диндери туура эмес. Ошол нерсени туура эмес деп ишениш керек. Алар Аллах Таалага кафир болду деп ишениш керек. Алардын да кимде ким алардын динин кармаса деле туура бейишке кирет, тозоктон кутулат деген бул туура эмес сөз. Аллахтын жанында кабыл боло турган дин ислам дини келгенден кийин мурунку диндердин өкүмүнүн баарын өчүргөн. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инна дина индаллахил ислам", чындыгында Аллахтын алдында дин кабыл боло турган бул ислам дини дейт. Башка аятта айтат: "Ва ман ябтагhi гайрал ислам дина фалай юqбала мин". Кимде ким ислам дининен башка динди кармана турган болсо, ал дин кабыл кылынбайт дейт. Ва хува фил ахирати минал хасирин, жана ал акыретте зыянга учуроочулардан. Демек бул алым ушу исламды үч нерсе менен чечмеледи. Ислам деген мусулман адам, ушул ислам деген сөз ушул үч нерсе менен чечилет. Мусулман адам ушул үч нерсени кылыш керек. Биринчиси Аллахтын жалгыздыгына жүрөгүнөн ишениш керек.
Андан кийин валинқиядаху биттаа, денеси менен Аллах Таалага амал буйруктарына амал кылып, анын ибадаттарын аткарыш керек. Үчүнчүсү болсо, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгын жараксыз деп ишениш керек. Жана андан аруу таза болуш керек. Жана ошол Аллахтан башка сыйынган адамдардан дагы алыс болуш керек. Эми ушул ислам дини дейт, ва хуа саласу маратиб. Ислам дини 3 негизден, 3 деңгээлден турат дейт. Биринчиси ал-ислам биринчиси ислам дейт. Вал иман. Экинчиси болсо иман дейт. Үчүнчүсү болсо вал-ихсан, үчүнчүсү ихсан дейт. Ва куллу мартабатин лаха арканун. Эми ушул ар бир деңгээлинин, исламдын ар бир деңгээлинин өзүнүн негиздери бар, түркүктөрү бар дейт. Бул исламдын ислам, иман деген сөз эгерде бир жерде келе турган болсо, хадистерде, аяттарда экөөнү бириктирип келе турган болсо, исламдан максат дененин амалдары болот. Мисалы үчүн калима шахадат ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах жана ошондой эле намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажылык кылуу сыяктуу, ушул сыяктуу дененин амалдарына айтылат. Ал эми иман болсо жүрөктүн амалдарына, ишенимдерге кайтат. Аллах Таалага иман келтирүү, периштелерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, китептерге ишенүү бул иман деп аталынат. Ал эми ихсан болсо, ихсан деген ушул ислам менен имандын аткаруу жолу болот. Бул диндин 3-чү бөлүгү эмес, ошол исламды кандай деңгээлде аткарасын, ошол аткаруунун жолу болуп эсептелинет. Бул ихсан жөнүндө айтылат. Эми эгерде бир жерде келе турган, эки жакта келе турган болсо, мисалы үчүн адамдарды исламга келгиле дей турган болсок, анда ал иманды да камтыйт, ихсанды да камтыйт. Жана ошондой эле адамдарды иманга келгиле дей турган болсо, анда ал дагы исламды да камтыйт, иманды да камтыйт. Качан айырмаланат? Экөө эгерде бир жерде бир сөздө келе турган болсо, анда исламдан ошо дененин амалдары максат кылынат. Ал эми имандан болсо, жүрөктүн амалдары, ишенимдери максат кылынат. Андан кийин бул алым ушул исламдын негиздери жөнүндө, ар бир исламдын, имандын негиздери жөнүндө айтып өтөт. Ихсандын ошондой эле. Айтып жатат ал-мартабал ула, биринчи мартаба, диндин биринчи деңгээли, адам баласынын исламга киргендеги биринчи деңгээли бул ислам деди. Фаркан ислам хамса. Эми ушул ислам дининин түркүктөрү, негиздери 5 дейт. Биринчиси шахадату ла иляха илlalloh ва анна Мухаммадан расулуллах. Ва иқамус салат ва итауз закат ва саум рамадан ва хаджу байтиллахил харам. Исламдын түркүктөрү дейт. Биринчи, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок. Аллах гана чыныгы ибадатка татыктуу зат. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү. Ушул исламдын биринчи түркүгү дейт. Ва иқамус салат. Андан кийин экинчи түркүгү намазды тургузуу, намаз окуу. Ва итауз закат. Үчүнчүсү зекетти берүү. Ва саум рамадан. Төртүнчүсү орозо кармоо. Ва хаджу байтиллахил харам. Бешинчиси болсо Аллах Тааланын харам үйүнө ажылык кылуу деди. Ушул исламдын 5 түркүгү. Андан кийин ушул исламдын 5 түркүгүнү ар бирини далилдер менен чечмелеп айтат. Биринчи шахада жөнүндө баштап жатат. Фадалилу шахада قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Шахадат күбөлүк берүүнүн далили дейт Курандан. Аллах Таала айтып жатат. Чындыгында Аллах Таала жана периштелер дейт. Жана илим ээлери Аллахтан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Аллах гана ибадатка татыктуу зат деп күбөлүк беришет дейт. Адилеттүүлүк менен күбөлүк беришет дейт. La ilaha illahu. Андан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок. Ал-Азизул Хаким. Аллах Таала улуг жана данышман деп бул аятта Ал-Имран сүрөсүнүн 18 аятында Аллах Таала ушинтип шахадага Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу экенин баяндап жатат. Бул ушул биринчи түркүккө далил болот. La ilaha illallah калимасына. Эми андан кийин ла иляха илlalloh калимасынын тафсирлеп чечмелеп айтып жатат. Мааниси эмне дегенде ва ма'наха ла ма'буда бихаққин иллаллаху вахдаху. Бунун мааниси дейт. Ла иляха илlalloh мааниси. Алладан башка сыйынууга ылайыктуу, чыныгы татыктуу эч бир зат жок. Жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу деп күбөлүк берүү дейт. Аллахтан башка сыйынуучу нерселер көп. Пайгамбарларга сыйынган адамдар, периштелерге сыйынган,
ошондой эле буттарга сыйынган, жаныбарларга сыйынган, кыскасы Аллахтан башка сыйынылуучу нерселер көп. Бирок алар татыктуу эмес, ошол ибадатка сыйынууга татыктуу эмес. Чыныгы ибадатка татыктуу бул Аллах гана. Чыныгы сыйынылуучу зат, сыйынылуучу илах бул жалгыз Аллах. Андан кийин ошол ла иляха иллаллах майсинин түркүктөрүн баяндады. Ла иляха иллаллах эки негизге курулат. Биринчиси ла илях деген сөз. Ла илях деген Аллахтан башка сыйынылууга татыктуу эч бир зат жок деп четке кагуу. Бул нафи деп коет. Четке кагуу. Эмнени четке кагабыз? Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгын жараксыз деп ишенип, ошону четке кагабыз. Нафиян жамиа ма юбаду мин дунилlah. Аллахтан башка сыйынылган баардык нерсени четке кагуу дейт. Бул ла иляха иллаллахтын биринчи, ла иляха иллаллах калимасынын биринчи бөлүгү, биринчи негизи болот. Андан кийинки иллаллах, иллаху, бир гана Аллахтан башка деп, бул испат деп коет, тастыктоо, бекемдөө. Сыйынуунун баардык түрүнү, ибадаттын баардык түрү жалгыз Аллахка гана таандык. Аллах гана ылайыктуу, Аллах гана татыктуу ибадат деп, ошол нерсени ибадатка Аллах гана татыктуу деп, ошол нерсени тастыктоо. Ушул эки нерсеге ла иляха иллаллах курулат келмеси. Биринчи Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгын жараксыз деп четке кагуу. Экинчиси болсо ибадаттын баарына жалгыз Аллах гана татыктуу деп тастыктоо. Ушул нерсе ла иляха иллаллахтын эки түркүгү болуп эсептелинет. Мусбат ал-ибадата лиллахи вахдаху ла шарика лаху фи ибадатихи кама аннаху лайса лаху шарикун фи мулкихи. Ибадаттын баардыгын Аллах Таалага бекемдейбиз дейт. Аллах Таалага тастыктайбыз дейт. Ага ибадатында эч бир шерик жок дейт. Ошо Аллах Тааланын мүлкүндө, жаратуусунда эч бир шерик жок болгон сыяктуу эле Аллах Таалага ибадатта дагы эч бир шерик жок дейт. Андан кийин ушу ла иляха иллаллахтын калиманын майниси ушундай экендигине далил кылып, жана ушу калиманы чечмелеген аяттарды алып келип атат. Айтып жатат: "Ва тафсируха аллази юваддихуха каулуху таала." Ушул калиманы чечмелей турган, тафсирлей турган, чечмелей турган аяттардан дейт, Аллах Таала айтып жатат дейт: "Ва ил кала Ибрахим ли абихи ва кавмихи иннани бараун мимма та'будун." Ибрахим алейхиссалам өзүнүн атасына жана өзүнүн коомуна айтты. Алар ким болгон? Алар бутпарастар болгон. Аларга айтып атат: "Иннани бараун мимма та'будун." Чындыгында мен силер сыйынып жаткан нерселерден аруу тазамын деди. Бул ла иляха деген сөзгө далил болот. Ла иляха деген Аллахтан башка сыйынылуучу, сыйынууга ылайыктуу, татыктуу зат жок дедик. Ошол сөзгө бул аят далил болот. Ибрахим алейхиссалам иннани бараун мимма та'будун. Мен силер сыйынып аткан нерселерден аруу тазамын деди. Андан кийин иллаллах деген сөзгө кийинки аят далил болот. Иллаллази фатарани фа иннаху саяхдин. Бир гана мени жараткан зат, ал мени чындыгында туура жолго баштайт, хидаятка баштайт деди. Ушул ла иляха иллаллах калимасынын чечмелей турган аят болуп эсептелет. Андан кийин айтып жатат: "Важалаха калиматан бақиятан фи ақибихи лааллахум яржун." Эми ушул ла иляха иллаллах калиманы өзүнүн урпактарына ар дайым төбөлүктүү кылып калтырды дейт. Балким алар ошол калимага кайтышар дейт. Ибрахим алейхиссалам урпактары ким? Исмаил пайгамбар, андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дини дагы ушул эки нерсеге, кыяматка чейин ушул калима калат. Ушул калиманы өзүнүн урпактарына таштап кетти. Ла иляха иллаллах, Аллахтан башкага эч бир нерсеге сыйынбагыла, Аллахтан башка сыйынуучу нерселердин баардыгы жараксыз, бир гана Аллах Таала гана ибадатка татыктуу деп. Андан кийинки аят дейт. Кийинки аяттагы ушул ла иляха иллаллах калимасын чечмелөөчү аяттардан. Аллах Таала айтып жатат: "Кул я ахлал китаби таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла нa'буда иллаллах ва ла нушрика бихи шай'a." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруп айтып жатат: "Эй тевелер кимдер? Насранилер жана яһудилер. Таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум. Келгиле силер менен биздин ортобуздагы окшош болгон бир сөзгө чогулайлы, биригейли. Ошол нерсеге келейли" дейт. Ал калима, ол окшош болгон сөз эмне дегенде: "Алла нa'буда иллаллаха ва ла нушрика бихи шай'a." Жалгыз Аллахтан гана, өзүнө гана сыйынайлы. Аллахтан башка эч бир нерсеге сыйынбайлы, жана ага эч бирөөнү шерик кылбайлы. Ага эч бир нерсени шерик кылбайлы деди. "Ва ла яттахиза бa'дуна бa'дан арбабан мин дунилlah." Биз бири-бирибизди Аллахтан башка сыйынуучу заттарды кылып албайлы. Бири-бирибизге сыйынып кетпейли. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынайлы дейт.
Фейн таваллау, егер де алар ошондон баш тартса, факулу шхаду би анна муслимун. Силер көрүп бергиле, биз мусулмандарданбыз деп айткыла дейт. Бул аятта дагы Аллах Таала ла илаха иллаллах калимасынын маанисин баяндап жатат. Бул аятта яһудилердин да, насранилердин да, ахли китаптардын дининин негизи пайгамбарлары ушул нерсеге чакырып келген экендигини баяндап жатат. Алар дагы Муса пайгамбар дагы, Иса алейхиссалам дагы ла илаха иллаллах деп айткыла деп ушул нерсеге чакырып келген. Бул жалпы пайгамбарлардын дааваты чакырган нерсесини дининин негизи ушул болгон. Аллахтан башка сыйынылуучу зат жок. Жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп. Бул жерден чоң пайда ала турган нерсе ла илаха иллаллахтын мааниси Аллахтан башка сыйынылууга татыктуу зат жок, жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу деген маани экенин билебиз. Анткени бул маанисини кээ-биркилер айтышат, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка ааламдарды башкаруучу жок, Аллахтан башка ырыскы берүүчү жок деген ла илаха иллаллах мааниси ошондой деп айтышат. Ла илаха иллаллах мааниси Аллахтан башка ибадат кылуучу зат жок деген маани эмес, Аллахтан башка жаратуучу жок деген маани деп айтышат. Бул туура эмес. Анткени бул аяттарда тафсирлеп жатат. Ибрахим алейхиссаламдын дагы жана ошондой эле Муса алейхиссалам, Иса алейхиссаламдын ахли китаптардын диндеринин бардыгы ла илаха иллаллах Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу экендигини, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга чакыруу экендигин далилдеп жатат. Анткени адамдардын бардыгы мурунку сабактарда айтып өткөндөй, Аллах Тааланын жаратуучу экендигини, Аллах Тааланын рызкы берүүчү экендигини, Аллах Тааланын бул аламдарды башкаруучу экендигини мойнуна алышат. Ал нерсеге ишенишет бардыгы. Ошол себептен ла илаха иллаллах мааниси бул Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деп. Бирок ошол алар ишенишсе дагы ошол нерсеге ишенишип туруп, бирок Аллах Таалага ибадатта ширк кылышкан. Аллах Таалага башка бирөөлөр теңдеш кылышкан. Буттарга сыйынышкан, таштарга сыйынышкан. Ошол себептен пайгамбарлардын бардыгы Аллахтын жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла деп ушул нерсеге чакырып келген. Эми Аллах Таала бирок Куранда көптөгөн аяттарда Аллах Таала жаратуучу экендигини, Аллах Тааланын рызкы берүүчү экендигини, Аллах Таала аламдарды башкаруучу экендигини эскерет. Аны эмне себептен эскерет? Эгерде адамдар мойнуна алган болсо, адамдар ошого ишенген болсо, аны эмне себептен эскерет дегенде алымдар айтат, эки максатта эскерилет дейт. Биринчиси болсо Аллах Тааланын улуктугуну баяндоо, Аллах Тааланын кудуретини, улуктугуну баяндаш үчүн элдерге. Экинчиси болсо ошол силер Аллах Таала жаратуучу деп ишенгениңерден кийин, Аллах Таала аламдарды башкаруучу деп ишенгенден кийин, Аллах Таала бүт аламдардын ээси деп ишенгенден кийин, демек ибадатта дагы жалгыз Аллахка, анын өзүнө гана сыйынгыла, Аллахтын өзүнө гана арнагыла деп ошого милдеттендириш үчүн эскерет. Бул ушул исламдын биринчи түркүгү ла илаха иллаллах жана ошол ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах калимасынын биринчи бөлүгүнү айтып өттү. Эми экинчи бөлүгү жөнүндө Мухаммаду расулуллах деген сөз жөнүндө баштайт. Ва далилу шахадати анна Мухаммаду расулуллах каулуху таала. Мухаммаду расул Аллахтын элчиси экендигине далил дейт. Аллах Таала айтып жатат: "Лaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Чындыгында силерге дейт, өзүңөрдөн пайгамбар келди дейт. Өзүңөрдөн дегенде бул арабтардан. Арабтарга түшүп атат Куран. Ошол арабтардан өзүңөрдөн. Арабтардан пайгамбар ким? Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бул пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигине далил боло турган ошол аяттардан. Пайгамбарыбызды айтып жатат, өзүңөрдөн болгон пайгамбар келди. Арабтардан болгон. Азизун алейхи ма анитtum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Аларга дейт, ага дейт пайгамбарга, силер ага көкбөттүк кылып, анын буйруктарына баш ийбей, андан баш тартканыңар дейт, ал үчүн оор дейт. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Жана ошондой эле ал силерге өтө көңүл бурат, харис көңүл бурат силердин момун болушуңарга. Жана момундарга райым кылат, мээрим кылат дейт ал. Момундарга райымдуулук менен, мээримдүүлүк менен Аллах Таала негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды адамдарга, ааламдарга райымдуулук, мээримдүүлүк менен жиберген. Аллах Таала Куран Керимде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз чындыгында сени ааламдарга рахмат менен, райымдуулук менен гана жибердик дейт. Пайгамбарыбыздын келүүсү бул Аллах Тааланын рахматы, Аллах Тааланын райымдуулугунан пенделерге. Аллах адамдарды ширктин караңгылыгынан, адашуудан, зулуматтан чыгарыш үчүн жана ошондой эле
ислам дининин нурuna киргизиш үчүн. Бул Аллах Тааланын эң чоң райымдарынан. Ошол пайгамбарыбыздын келиши бул адамдарга Аллахтын рахматынан, Аллахтын райымынан болуп эсептелет. Андан кийин ошо шахадату анна Мухаммад расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деген күбөлүк берүүнүн майнисин айтып жатат. Анын майниси эмне дегенде: "Ва ма'на шахадати анна Мухаммадан расулуллах таатуху фима амара ва тасдиқуху фима ахбар ва ижтинабу ма наха анху ва зажара ва алла ю'бадаллаху илля бима шара." Анын майниси Аллах Таала анын буйруктарына баш ийүү дейт. Жана анын айткан кабарларына ишенүү дейт. Жана анын кайтарган нерселеринен тыйылуу жана анын буйруктарын жана Аллах Таалага бир гана ошол пайгамбар көрсөткөн жол менен гана, ошонун шариаты аркылуу гана ибадат кылуу деди. Бул жерде бул алым бул калиманын майнисин айткан жок, бул калима камтыган нерселерин айтты. Эми бул калиманын майниси алымдар айтышат, майниси бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси. Аллах Таала ошону пайгамбар кылып адамдарга жиберген. Ал акыркы пайгамбар. Ошо пайгамбарга Куран түшкөн деп, ошол нерсеге жүрөктөн ишенип иман келтирүү. Ошол пайгамбарыбыз Мухаммад ашхаду анна Мухаммад расулуллах күбөлүк берем Мухаммад Аллахтын элчиси дегенде майысы ушундай. Жүрөктөн ошол Мухаммад пайгамбар, араптардан келген пайгамбар, Аллахтын чыныгы элчиси жана ага Куран түшүрүлгөн, ал акыйкат жана акыркы пайгамбар деп ишенүү ушул Мухаммад расулуллах калимасынын күбөлүк болуп эсептелет, күбөлүк берүү. Эми бул калима нелерди камтыйт дегенде, биринчиси таатуху фима амар. Анын буйруктарына баш ийүү. Ал кайсы нерсеге буйруган болсо, анын баарына толук баш ийүү. Бул биринчи нерсе. Алымдар айтышат, Имам Ахмад айтат, Аллах Таала Куран Каримде 30дан ашык жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга баш ийүүгө буйруган дейт. Көптөгөн аятта Аллах Таала пайгамбарыбызга баш ийүүгө буйруган. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у расул." Эй иман келтиргендер, Аллах Таалага жана анын пайгамбарына баш ийгиле дейт. Андан кийин экинчи нерсе болсо, "Ва тасдиқуху фима ахбар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай кабар алып келген болсо, анын баарыгы чын, акыйкат деп ишенүү, ага эч бир жүрөктөн шектенбестен ишенүү. Бул жерде биринчиден Куранда келген нерселердин баардыгы акыйкат, чындык. Ага эч бир адам шектенбеш керек. Эгерде шектенип кээ бир аяттарга ишенбейм дей турган болсо, ал динден чыгат, кафир болот. Эч бир шектенбестен ишениш керек. Баарына иман келтириш керек. Экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бизге сахих, туура жетип келген, жалган болбогон, пайгамбарыбыздын атынан жалган айтылбаган, туура жетип келген хадистерди ошолордун баарына эгерде кабарларды камтыган болсо, кыямат жөнүндө, бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө, кайып илимдери жөнүндө айткан нерселер болсо, ошолордун баарына эч бир шектенбестен ишениш керек. Аны акылга салып калчабай, анын баарына ишениш керек, иман келтириш керек мусулман адам. Эгерде сахих, туура хадистерге иман келтирбей четке каксак, анда динден чыгып кетүү коркунучу болот. Үчүнчүсү важтина манаха анху зажар деди. Андан кийин үчүнчүсү болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандайдыр бир нерседен кайтарган болсо, ошол нерседен тыйылуу деди. Бул Сахих Бухариде келген хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма амартукум бихи фату минху мастататум ва ма нахайтукум анху фаштанибуху" дейт. Мен силерге кайсы бир нерсеге буйруган болсом, силерди ошол нерсеге колуңардан келишинче аткаргыла дейт. Эми кандайдыр бир нерседен кайтарган болсом, анда ошол нерседен тыйылгыла дейт. Ошол нерседен тыйылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруктары ибадаттын түрлөрүн айтып өткөндө айттык. Эки түрдүү болот. Биринчиси милдеттүү түрдө, экинчиси ыктыярый түрдө. Мусулман адам, Аллах Тааланын ыраазылыгын каалаган адам, бейишке жетүүнү каалаган адам, бул важиппи, бул мустахабпы деп издебестен, пайгамбарыбыз буйруду, ошонун баарынын так аткарганга аракет кылыш керек. Себеби мурунку сахабалар, табииндер, алар бул важип, бул макрух деп, бул мустахаб деп айырмалап отурушкан эмес. Алар буйрук болсо, демек аткарышкан баарыны.
үгүттөгөн нерсенин баарын аткарганга аракет кылган. Жана кайтарган нерселерин арам, макрух деп бөлүп отурбастан баарыны аткарганга аракет кылышкан. Баарын ошо арам нерселерин баарын таштаганга, макрух нерсе болсун, шарият кайтарган нерселерин баарын таштоого аракет кылышкан. Бул үч нерсени айтып өттү. Биринчиси буйруктарына баш ийүү, андан кийин экинчиси кабарларына ишенүү, үчүнчүсү кайтарган нерселерден тыйылуу деди. Эми төртүнчүсү ва алла ю'бадаллаху илля бима шара. Аллах Таалага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шарият кылган нерсе менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен гана, ошол аркылуу гана ибадат кылуу дейт. Бул деген эмне? Өзүбүздүн акылыбыздан чыгарып алып ибадаттарды, өзүбүз ибадат деп бир нерселер чыгарып алып ибадат кылуу эмес. Ар бир коом, ар бир жердеги улуттар өз-өзүнчө эле оюндан чыгарып, өздөрүнүн урп адаттарын ибадатка киргизип, аралаштырып ибадат кылуу деген эмес. Ибадат кылуу ошо пайгамбарыбыз алып келген дин аркылуу гана, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү аркылуу гана ибадат кылуу. Ошол ибадат болуп саналат. Эгерде ар бир адамдын акылына таштай турган болсок, анда адамдардын акылы ар түрдүү болот. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар бар, ушундай жахилдиктин, илимсиздиктин себебинен кээ бир адамдарга зына кылуу арам десең айтышат. Ушундайларды угуп каласың. Зына кылуу. Зына деген эмне дейт? Зына деген никесиз башка аял менен кошулуу. Бул арам, чоң күнөө десең айтат. Күйөөсү жок жүргөн келиндерге барсаң сооп болот да. Алар деле ошону каалап турбайбы дейт. Алардын муктажын аткарып атпайбызбы дейт. Бул негизи адамдардын акылына салсаң, ушундай фахша, бузуку болгон иштерди дагы ибадат кылгыла берет. Ошол себептен ар бир коом карасаң, өздөрүнүн адаттарындагы нерселерди жакшы деп билишет да, ошолорду ибадат кылып алат. Бизде деле кыргыздарда канчалаган урп адаттар бар, ошолорду ибадатка айлантып, ошол нерсе менен ибадат кылабыз. Ошол нерселерди ибадатка шарият кылып алган көпчүлүк адамдар. Ошондуктан адамдардын акылына ташталбайт. Ибадат деген бул шарият көрсөткөн нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадат деп алып келген нерсе гана ибадат болот. Ошол гана ибадат. Андан башка нерсе, пайгамбарыбыз алып келбеген нерселер, адамдардын акылынан чыккан нерселер эч качан ибадат болбойт. Ибадат ошол пайгамбарыбыз көрсөткөн жол. Биз Аллах Таалага ибадат кылганда пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен гана ибадат кылышыбыз керек. Анткени Аллах Таала пайгамбарларды эмне себептен жиберди? Ошол адамдарга ибадатты Аллах Таалага биринчиден Аллах Таалага гана ибадат кылууга чакыруу үчүн, экинчиден болсо ошол Аллах Таалага кантип ибадат кылабыз? Ошону адамдарга үйрөтүш үчүн жиберди. Биз ошол себептен пайгамбарды үлгү тутуп, пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен гана ибадат кылышыбыз керек. Ар бир амалыбызды пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн негизинде кылышыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseeran." Чындыгында силер үчүн дейт, Аллахтын элчисинде көптөгөн үлгүлөр бар дейт. Усватун хасана, жакшы үлгү бар дейт. Кимде ким Аллах Тааладан жана кыямат күнүнөн үмүтү болсо, жана Аллах Тааланы көп эскерген адамдар үчүн пайгамбарыбызда жакшы үлгү бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү ушул шариятты үйрөтүп кеткен, баардык нерсени көрсөтүп кеткен. Ошол нерседе бизге үлгү. Биз ошол пайгамбарыбызды үлгү тутуп, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жол менен гана ибадат кылышыбыз керек. Эми ибадатка байланыштуу ушул жерде бир эреже бар. Шариятта ибадаттарда ал-асл ман' деп коет, ал-хазар. Негизи шариятта ибадатка тыюу салынат. Тагыраак айтканда, кандайдыр бир нерсени ибадат деш үчүн шарияттан далил керек. Кимде ким бир нерседе сооп бар дей турган болсо, азыркы күндө ушундай илимсиздиктерден дават кылгандар да көбөйүп кетпеди. Илимсиздиктен дават кылып, жахилдиктен кээ бир жамааттар бар. Адамдарга оңой эле сооп бере берет. Мындай кылсаң мынча сооп жазылат, мындай кылсаң мынча сооп болот, ар бир кадамыңа мындай сооп болот деп соопторду ушундай айта беришет. Бул деген кандайдыр бир амалдын артында сооп болот дегендик, бул ошол амал ибадат деген. Кимде ким шарияттагы эреже, кимде ким кайсы бир амалды ибадат дей турган болсо, кайсы бир амалды кылсаң
сооп болот дей турган болсо, ошол амалдын ибадат экендигине далил алып келиш керек. Эч бир амал далилсиз, шариятта далили жок, ал ибадат болуп саналбайт. Кимде-ким адамдарга ушунча сооп, мындай амал кылсаң ушунча сооп болот дей турган болсо, Аллах Тааланын алдында жооп берет. Ал соопту кыяматта талап кылса каяктан берет? Ошонун негизинде кылган болсо. Азыр ушундай илимсиздиктин себебинен ошондойлор көбөйүп кеткен. Ким мынаны кылса мынча сооп болот, мынаны кылсаң мындай болосуң дегендер. Мунун баардыгы жахилдик, илимсиздик. Шариятта негиз кандай? Ибадаттарда кимде-ким кандайдыр бир амалды ибадат дей турган болсо, анда ошол ибадат экендигине далил алып келиш керек. Шарияттан далил болуш керек. Далилсиз эч бир амал ибадат болуп саналбайт. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа раддун." Кимде-ким биздин динибизде жок болгон бир амалды кыла турган болсо, ал кабыл кылынбайт, ал өзүнө кайтарылат дейт. Демек, бир амалды ибадат деш үчүн сөзсүз түрдө шарияттан далил керек. Андан кийинки эрежелерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылууга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ошону кылбай таштаган болсо, ал дагы сүннөт. Пайгамбарыбыздын кылган амалдары сүннөт болгон сыяктуу эле, анын таштаган амалдары дагы сүннөт. Бул мисал менен түшүнүктүү болот. Мисал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азыр туулган күнү деп маулиттешип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүнү майрамдашып, ошол күнү пайгамбарыбызды эстешип, зикирлерди кылышып, ырдашып, музыкалар менен азыр күндө ар кандай болуп кетпеди, өнүгүп ар кандай нерселер менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam туулган күнүн өткөрүшөт. Муну ибадат деп айтышат маулитте. Зикирлерди окушуп. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam өзү кылса болот эле, ошону кылууга мүмкүнчүлүгү бар эле, аны эч бир тыя турган нерсе жок эле. Ошондой эле пайгамбарыбыздын сахабалары да кылса болот эле аны. Пайгамбарыбызды эң жакшы ээрчиген, пайгамбарыбызды эң жакшы көргөн сахабалар. Ошолор кылса болот эле, кылууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошол нерсени аларды кылайын десе, ошол нерседен тыя турган нерсе жок эле. Бирок ошого карабастан алар бул нерсени ташташты. Бул нерсени кылышкан жок. Демек, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam кылууга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп таштаган нерсеси дагы сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбардын сүннөтү. Кимде-ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылууга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп таштаган нерсесини таштабаса, ал шариятка бидат киргизген болот. Шариятка жаңылык киргизген болот. Шариятка ибадат киргизген болот. Буга далилдерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдарына 3 киши келишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган ибадаттары жөнүндө сурайт. Пайгамбарыбыз кандай ибадат кылат эле деп. Пайгамбарыбыздын ибадаттары жөнүндө аял айтып бергенден кийин, алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ибадатыны аздай көрүшөт. Бул биз көбүрөөк ибадат кылгыбыз келет, бул азырактай дегендей кылып ушундай көрүшөт. Анан бирөөсү айтат: "Мен такыр уктабайм, түнү менен намаз окуйм" дейт. Бирөөсү айтат: "Мен такыр оозумду ачпайм, өмүр бою орозо кармайм" дейт. Бирөөсү: "Мен аялдарга такыр үйлөнбөйм" дейт. Жалаң Аллах Таалага ибадат кылам дейт. Ошондо пайгамбарыбыз келгенде аялы кабар берет ал жөнүндө. Ушундай деп 3 киши келип, ушундай деп айтып кетишти дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam элди чогултуп хутба кылат. "Ма балу аквамин" дейт. "Якулуна каза ва каза." Ал кээ бир адамдар ушундай деп айтышыптыр дейт. Ушундай деп айтышыптыр дейт. "Ама инни ахшакум ва атқакум лилла." Мен силердин ичиңерден эң Аллахтан коркконуңар менмин. Аллахка эң такваңар менмин дейт. "Фаман рагиба ан суннати фалайса минни." Кимде-ким менин жолумдан, менин сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, ал менден эмес dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam аялдарга үйлөнгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam түнү уктаган, бирок түнү туруп намазда окуган. Пайгамбарыбыз орозу да кармаган, оозун да ачып жүргөн. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam сүннөтү. Кимде-ким пайгамбарыбыздын сүннөтүнө каршы келген болсо, ал канча ибадат кылса да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam сүннөтүнө каршы келсе, ал ибадат кабыл болбойт. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Кимде-ким менин сүннөтүмөн баш тарткан болсо, ал менден эмес" дейт. Бул суфи тарикаларында көп
ушундай тарки дүнияда дүнүйөнү таштоо деп туруп үйлөнбөй да коюшат, же болбосо кээ бир нерселерди, халал болгон нерселердин өздөрүнүн арам кылып, бул нерселерди жебеш керек деп харам кылып алат. Ушуга окшогон тарика өздөрүнүн жолдору бар. Бул баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келген нерсе. Жолдордун эң жакшысы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу. Ибадаттардын эң жакшысы пайгамбарыбыздын ибадаты. Себеби пайгамбарыбыз эң таква болгон. Адам атадан баштап кыяматка чейинки адамдардын эң жакшысы, Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон. Ошол себептен пайгамбарыбыздын жолу бул эң жакшы жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир жумада хутбада ушундай деп айтат эди. Фа инна хайрал хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында жолдордун эң жакшысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жолу деп айтат эле. Ошондуктан биз ибадат кылганда акылыбызга салып, көп ибадат кылам, мындай ибадат кылам дебей, ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүнү, пайгамбарыбыздын жолу менен гана ибадат кылсак, ошол ибадаттардын эң жакшысы болот, эң толугу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп таштаган нерселерини таштоо да сүннөт болот. Жана бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбарыбыз таштаган нерселерди кылам дегенде адамдар, сахабалар ошол нерселерди кылам дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону кылуу, ошону таштоо сүннөт экенин баяндады. Кимде ким менин сүннөтүмөн дейт, пайгамбарыбыз аларды таштаган. Кимде ким менин сүннөтүмөн баш тартса, ал менден эмес деди. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мисалы үчүн маулитти айтып өттүк, маулит дагы пайгамбарыбыз кылса болот эле. Бирок пайгамбарыбыз ошого карабастан таштады. Ошону таштоо сүннөт болуп эсептелинет. Андан кийин бул алым намаздын, зекеттин жана таухидти чечмелеген далилди алып келатат. Ва далилу ссала ва закка ва тафсиру таухид каулуху таала. Намаздын жана зекеттин жана таухидтин чечмелеген аят дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып жатат дейт. Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисин лахуд-дин хунафа ва юқимус салата ва ю'туз заката ва залика динул qayyiма. Алар дейт, бир гана Аллах Таалага ихлас менен диндин баары ага таандык деген, диндин баары ага таандык деп, ихлас менен таухидтен, ширктен, Аллах Таалага сыйынуучу нерседен таухидке, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө о гана абалда ибадат кылууга гана буйрулушту дейт. Жана ва юқимус сала, намазды тургузууга, бул намазга далил болот. Ва ю'туз зака, жана закат берүүгө дейт. Ушул нерселерге гана буйрулушту дейт. Биринчиси жалгыз Аллахка ихлас менен ибадат кылууга, жана намазды тургузууга, жана закат берүүгө. Ушул нерсеге гана буйрулушту. Ва залика динул qayyiма, ушул чыныгы Аллахтын алдында чыныгы дин дейт. Туура дин. Бул аятта Аллах Таала намазды, закатка буйруп атат. Аллах Тааланын буйруктары бул фарз экендигине далил болот. Намаз, закат фарз. Андан кийин ва далилу сиям каулуху таала. Орозонун далилин айтып атат. Орозонун далилин дейт. Аллах Тааланын сөзү дейт. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерден мурункуларга кандай орозо фарз болсо, силерге дагы орозо фарз кылынды дейт. Балким силер таквараак болорсуңар дейт. Андан кийин ажылык жөнүндө айтып жатат. Ва далил хаджи каулуху таала. Эми ажылыктын далили дейт. Аллах Таала айтып жатат. Валиллахи алан-нас хаджул байти ман истатаа илейхи сабила. Адамдарга кимде ким кудрети жеткен болсо, Аллах Тааланын үйүнө ажылык кылуу фарз кылынды дейт. Ва ман кафара фа инналлаху ганиюн анил аламин. Кимде ким кафир боло турган болсо, Аллах Таала аламдардан баарына муктаж эмес. Аллах Таала бай, Аллах Таала эч бир аламга муктаж эмес дейт. Бул аяттарда орозонун, закаттын жана ошондой эле ажылыктын, намаздын фарз экендигин баяндады. Бул исламдын негиздери. Биринчи шахадат алла иляха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах деп айтканда, ал жөнүндө кеңирээк айтып өттү. Анткени бул негизги маселе болуп эсептелет жана ошондой эле исламдын биринчи түркүгү. Андан кийин бул китептен жазуу дагы ушунун майысын, туура майысын баяндаш максатта. Ошол себептен бул келме жөнүндө узун айтты. Ал эми башка
намаз жөнүндө, орозо жөнүндө кыскача далилдер менен гана фарз экендигин баяндап койду. Намаз дагы бул исламдын экинчи түркүгү. Намаз бул фарз. Намаздын фарз экендигине өтө далилдер, аяттар, хадистер көп. Намаздын исламдагы орду чоң. Исламдагы ордуну баяндай турган нерселерден бул башка ибадаттар жерде периште аркылуу келип, вахий келип буйрук болгон болсо, бул намазды Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды асманга көтөрүп, ошол жакта түздөн түз өзү буйрук кылган. Бул намаздын ушунчалык исламда орду чоң экендигине далил болот. Бул намазды таштаганның күнөөсү дагы эң чоң. Бул шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн намазды таштоо. Биринчи ширк кылуу болсо, биринчи түркүктү буза турган ла иляха илlalloh калимасын бузуучу күнөөлөр эң биринчи күнөө болсо, андан кийин намазды таштоо бул. Намазды таштоо эң чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ал-ахду аллази байнана ва байнахум ас-сала, фаман таракаха факад кафара." Кимде биз менен кафырлардын ортобуздагы айырмалаучу нерсе бул намаз дейт. Кимде ким намаз таштаса, ал кафыр болуптур дейт. Бул өтө коркунучтуу. Намазды таштагандын ушунчалык коркунучтуу экендиги жетишиктүү баяндай турган нерсе бул алымдар ортосунда талаш болгон. Намаз окуган адам мусулманбы, мусулман эмеспи деген. Бул ушунчалык коркунучтуу нерсе. Намазың таштасаң, алымдардын сен жөнүндө эки ою бар. Сен мусулмансыңбы же мусулман эмессиңби деген. Бул ошол себептен бул намазга кайдыгер карабаш керек. Намазга адам катуу көңүл буруш керек. Жашоосунда намазы бул эң негизги нерсеси болуш керек. Азыр көпчүлүк адамдар намаз окуп жүрүшөт, бирок дүнүйөлүк иштери, зарыл иштери чыгып калса, башка болсо таштап кое берет. Андай эмес. Иштериңди намазыңдын негизинде болуш керек. Намазымды окуй аламбы, намазым калып кетпейби деген мусулман адам үчүн ошондой болуш керек. Намаз эң негиздүү болуш керек. Намазымды окуй албай кала турган болсом, намазым калып кете турган болсо, ал иштин кереги жок деген ушундай деңгээлде болуш керек мусулман адам. Бул Ибн Масуд радыйаллаху анхунун сөзү бар. Кийинки акыретке жакын сүннөт бидатка айланып калат. Дин, тагыраак айтканда, дин эмес болуп, динге киргизилген жаңылык болуп саналып калат. Ал эми дин эмес нерселер, динден болбогон нерселер дин болуп калат дейт. Бул азыр көпчүлүк адамдардын абалын карасаң ушундай. Бир адам намазын окуп, ибадатын кылып жүрсө дагы беш малуу. Ал адам бирок ошол адам баякындай бидат болгон, адамдардын арасында уруп адаттары болгон, динге киргизилген жаңылыктарга аралашпаса, кошулбаса, ал адамды элден бөлүндү деп ушунчалык жек көрүшүп, жаман көрүшүп, ага душмандык кылышат. Ал эми бир адам намаз окубаса дагы, дининде алсыз болсо дагы, ал адамга бирок ошол адам элге жанакындай нерселерде, бидат нерселерде кошулуп, активный боло турган болсо, ал адамды жакшы көрүшөт. Негизи адам баласы адамдар намазын караш керек. Ушунчалык жанагындай диндин уруп адаттары таштап койсо, диндин негизги нерсесин таштап койгондой ушундай күйүшөт. Ал эми диндин негизги өзөгү болгон намаз жөнүндө көңүл бурбайт. Намаз окубаса деле ага эч бир адам ачууланбайт деле, кайдыгер карап коюшат. Диндин бул намаз өзөгү го, намаз диндин негизи го. Намаз окубаган адамдардын алымдар талашып атпайбы, мусулманбы, мусулман эмеспи деп. Ушунчалык негиздүү нерсени көңүл бурушпайт дагы, адамдардын намаздарына көңүл бурбайт. Ал эми кайдагы бир динде жок болгон нерселерди ушунчалык чоң кылып карашат. Мусулман адам эң биринчи нерсеси бул намазы болуш керек. Таухидтен кийинки нерселер бул намаз болуп саналат шариатта. Ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах калимасынан кийинки нерсе бул намаз. Андан кийинкиси орозо. Ар бир жылы орозо айыны толук орозосун кармоо. Бул дагы фарыз. Шариаттын 3-чү түркүгү болуп саналат. Андан кийинки зекет берүү. Кимде ким акчасы жетип, кудурети жеткен болсо, зекет берүү. Бул дагы фарыз. Шариаттын бул 3-чү түркүгү зекет, 4-чүсү болсо орозо кармоо. Андан кийин 5-чиси болсо ажылык кылуу. Ажылык дагы кимде ким кудурети жеткен болсо, ага дароо ажылык кылуу фарыз болот. Көпчүлүк адамдар
кудуретсиз жетсе дагы кечиктирип жүрө берет. Бул ажылыктагы кечиктирген болбойт. Фардун алал фар деп айтышат алымдар. Бул кимде ким кудурети жеткен болсо ошо жетер замат дароо ага важип болот. Эгерде ошо кудурети жетип туруп ажылык кылбай кийинки жылы кылам деп кечиктирип жүрө бере турган болсо, ал адам күнөөкөр болот. Кечиктирген сайын күнөөкөр болот. Ошон үчүн кудурети жетери менен дароодо ажылык кылыш керек. Бул алым эмне себептен бул намаз, орозо, ажылык бул амалдар жөнүндө кыска айтып өттү, ла иляха илlalloh жөнүндө кеңири айтты дегенде, себеби бул башка түркүктөр жөнүндө, исламдын башка түркүктөрү намаз, орозо, зекет буларды кеңирирээк кандай окулуш керек, убакыттары баардыгы буга байланыштуу маселелер фикх китептеринде окулат. Иншалла фикх китебинен сабак кылсак, намаздын кеңири, намазга байланыштуу маселелер кеңири айтылат жана ошондой эле орозого, ажылыкка, зекетке байланыштуу баардык маселелерди аларды фикх китептеринде кеңири окуйбуз иншалла. Бул маселе, бул китептен максат негизгиси исламдын негиздерин баяндап коюш жана ошондой эле ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах калима. Ушул эки калимага байланыштуу негиздүү маселелер. Бул исламдын биринчи деңгээли. Ислам дедик, башында айтып өттү, ислам 3 деңгээлден турат. Ислам жана иман, ихсан деп. Эми ушул жерге чейин исламдын биринчи деңгээлин бүттү. Ислам деген 5 түркүктөн турат деди. Ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах, намаз, зекет, орозо, ажылык деп. Ушул жерге чейин ушул 5 түркүктү айтып өттү. Андан кийин иман жөнүндө баштайт, имандын негиздери жөнүндө. Аны буйруса иншалла кененирээк токтолуп, кийинки сабакта имандын негиздери жөнүндө айтып өтөбүз. Иман деген эмне жана имандын негиздерин ал жөнүндө кийинки сабакта иншалла айтып өтөбүз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.